Assalamu alaikum warahmatullahi bu hocayda memleketçiliğin 100 yılına aralığından konferansiyanın katılımcıları okumuştular. El aralık konferansiyanın praktikalı olacak. Neticede ben öte kullanmanın bu konferansiyada studentlerin katılacaklarını buluyor. Buna uşuğadağın Turat Bek sizler azıcılığında aytan rektorat menen ben bunday bağlılık sözlörді азыр мына Медетхан Шерімқұловтың мына біздің Чыңгыз Айдарбеков Айдаралиевтен жана Октябрь ағайымыздың Қиясмолда Қасымовтың сөздеріні өлет ағайын біздің студенттеріміздің ұққаны ең соңы. Эми мен түзден-түз біздің тема урматтуулар бүгүнкү күндө Құдай тыныштық аманшылық берсін, Баткен шекарасында ең татаал ахвалдар өтті башымыздан. Ошол Кыргызстандын түштүк батыш шекарасы Сүлүктү Лейлектин Кыргызстанга кошулуу маселесине арналган менин бүгүнкү баяндамам. Мен бул иликтөө иштерди Илимдер Академиясында тарых иликтөөчү, илим изилдөөчү катары жетекчим профессор Малабаев, Жолдошбай Малабаев болған ал кезде 87-ci жылдардан баштап иликтедим. Самарканд, Душанбе, Ташкент, Алматы, Москва, Бишкек, Ош архивтеринде Кокондо иштедим. Менин илимий темамдагы алгачкы диссертациялары тема мына ушу Сүлүктү Лейлек тарыхы болчу эле. Анткени билесиздер, тарыхтын бир бөлүгү чөлкөн таануу, краеведение. Мына ушул кыргыз мамлекетибиз бул ошол аймактардан турат деп ушул иликтөө иштерди жүрдү. Эми ошонун натыйжасындагы маселе бүгүнкү күндө өтө ошол убактагы иликтөөлөр өтө актуалдуу болуп, өтө жакшы бир өзүнүн пайдасыны тийгизип жаткан учуру болуп калды. Себеп дегенде билесиздер, мына бул жакта кийинкени ачыңыз. Мына Leylek Сүлүктү аймагы Баткендин бир бөлүгү шекарада бираз талаш болуп, комшуларыбыз менен бул кандай бизге таандык деп АКД Тажикстандан дейт. Ошол үчүн мен мына жерде мамлекеттик архивтерде иштеп, изилдеп көрдүм. 24-жылы Кыргыз автономиялык областы түзүлгөн кезде чындыгында биздин ошол түштүк батышта Сүлүктү Лейлек аймагы кошулбай калган экен ал жака. Ал жерде мамлекеттик архивдин маалыматтарын берип турамын. Бул жерде Бөксөр Сибирги, Бөксөр Исфана, Чапкылдык, Байкесек жана башка уруулары болуп, бирок ошол эле убакта Өзбекстандын курамында калып кеткен. Өтө чоң жаңылыштык болуп жүрөт, Тажикстандын курамында калган деп. Анткени мына тарыхчылар билесиздер, Тажик АССР, Тажик автономиялык областы өзү Өзбекстандын курамында болгон. Ошондо биздин мына бул жерде азыр урпактары отурат. Мархамат Исабекова деген ушул университеттин профессору, ошолордун чоң аталары Исабек Бектемир, Молла Турсун, Молла Шайдулла жана Кулчиев Барат, Абдулла Кошбаев дегендер Ташкентке, Москвага, Бишкекке кат жазып, биз жаңы түзүлгөн Кыргызстан автономиялык областына кошулбай калдык. Биз мына калкыбыздын курамы кийинки кытса көрсөңүз, калкыбыздын курамы 75% бул жакта кыргыздар жашайт деп кайрылган. Бул кайрылуулардын көптөгөн кайрылуулардын натыйжасында эми мен кыскартып айтайын, биздин ошол аймак 26-26 жылыга келип туруп эме Кыргыз автономиялык областынын курамына өткөрүлүп берилген. Бирок өкүнүчтүүсү ошондо дагы Сүлүктү менен мынабы Драгомирова Пролетарский жол аймагы, анан Козу Баглан дарыясы ушу Өзбекстандын курамындагы Тажикстандын курамында калып кеткен. Ошондо кайрадан элдер кайрылып жатып, бул жерде өтө ошол кездеги кызматта турган мына Иманалы Айдарбековдун, Абдыкадыр Орозбековдун, Жусуп Абдырахмановдун өтө чоң эмгеги бар. Кайрылган
Anın içinde misal için ben sizlerge misal keltirip keteyim. Mınal jerde Yusuf Abdurrahmanov'tun men buna Sülüktü tarixi degen, Leylek tarixi degen kitabımda Yusuf Abdurrahmanov'tun Stalin'e yazgan katını verdim. Mınal jerde karsanızlar kanday kayrılıp jatar. Непосредственно Дорогой товарищ Сталин деп атат. Анан бул жакта экономикалык, социалдык, калктык, демографиялык маалыматтар менен тастыктап туруп, өзүнүн националдык составы боюнча, көмүрөлөр жай, Сүлүктү кени боюнча бул аймак необходимо тез арада Кыргызстанда өткөзүлүп берилиш керек. ВЦИКтин кабыл алынган токтому туура эмес болуп калган 26-жылы деп партиялык жол аркылуу Сталинге тарылып, бул жердеги узак катылар мен мына китебиме бергенмин. Бул 2000-жылдары чыккан китебим. Натыйжада бул кишинин жана Дөөлөт ага айтып кетти, салмагы, салабаты бийик болгондуктан ал сөздөр угулуп, эшитилип, 28-жылы бул Ош округ областы түзүлгөндө 28 райондо 10 райондун катарында эми Сүлүктүү Лейлек аймагы Кыргызстандын курамына кошулуп чыккан, берилген. Бул өтө чоң биз үчүн сыймык болот. Анткени элибиз кылымдар бою, жылдар бою Кыргызстан менен бир бололу деп. Бир драмалуу учуруну айтып коеюн. Жанагы Абдырайым Шама, жанагы Исабек Бектемир, Молла Турсун Жайнаков дегендер ушу түштүк батышты, Сүлүктүү Лейлекти Өзбекстандан, Тажикстан автономиялык чыгарып алып, Качиев уездинен Кыргызстанда кошолуу дегенде, кошулалы дегенде өтө чоң тоскоолдуктар болгон. Оказывается, мынандай нерсе бар экен. Сүлүктүү кенинин кен байлыгы 27-жылы Ташкенттен чыккан мен архивтерден таптым. Geologiyalыk изилдөөлөр боюнча ал жердеги кендин байлыгы көмүрдүн 220 миллион тонна экен. И ал жерде жазып атат: по качеству и по сорту самый наилучший в Средней Азии деп, калорийности деп. Ошонун дагы себебиден ал көмүр кенди берүүгө өтө көп тоскоолдук болгондуктан биздин ошол кездеги аталарыбыз мынандай жолду ойлоп таптыр. Москвага барыш үчүн анткени бизде жол Драгомирова, Ленинабад, Хаджиев аркылуу өтөт. Молла Турсун Жайнаков аял кишинин кийимини кийип, паранжыны тагынып, паранжы дегенде азыркы студенттер билеби, кандай болот? Мен баккенчи айтып койбойм да, аяшабы. Паранжыны тагынып, масканы кийип туруп, анан кийин өткөн экен. Бир кышты белгилеп алыптыр, кыш дегенди. Поезддан эгерде мен Хаджиевден эсен аман өтүп кетсем, колго түшүп, башым кетпестен, ушу Лейлек Сүлүктү түштүк батышты кошом деп. Анда мен мына ушу кышты, кирпичти оң жака ташайм. Эгерде ошол кыш түшпөй калса, демек кап жетпей калды, мен колго түштүм, өмүрүм кыйылышы мүмкүн деген экен. Ошентип туруп, анан капты жеткизген экен. Урматтуулар, бул жер өтө кеңири мен көркөм образдар менен жазганмын. Аны айтып кыскартып айтып кетпейин. Эми урматтуу катышуучулар, акылы келип туруп 1900 алгач Лейлек району Сүлүктүү деп аталган 32-жылга чейин 33-жылы 9-майда Михаил Иванович Калинин ВЦИКтин токтому менен Лейлек району деп аталып, борбору анан кийин Сүлүктүдөн Исфана, азыркы Разаков айылына катышылган. Жакшы, Кудайга шүгүр, ошондой ата бабаларыбыз өткөрүп алган экенбиз. Мына азырга чейин мына чек ара маселебиз өтө татаал акыбалда турат. Ушунун башыны биздин ошол кездеги аталар, анын ичинде мына Иманалы Айдарбеков, Юсуп Абдурахманов, Абдыкадыр Орозбековдер өзүнүн чоң салымын кошкондугу үчүн ошол аймактын, ошо Баткен Лейлектен келген адам катары мен ыраазычылыгымды айтамын. Анан акырында бир мындай бир кайрылуу жасап кетейин дейм. Ушу менен сөзүм түгөтөп турат, азыр мына бүтүп атам. Мына бул жерде мен өзүм сөзүмдү аябай кыскартып айттым, тезистик тартипте. Урматтуулар, деңиздин бир тамчысы дагы деңиз суусу, жердин бир коочу дагы ата мекен. Илгери улуу аталарыбыз алыс сапарга кеткенде, чет өлкөгө кеткенде, ошо чүпүрөккө түйүп, дасромол дейт, түйүп туруп, ата жериндин турпагы деп туруп
alıp ketken eкен. Kokус ötsem şu turpakka meni koysun dep. Bu hazır al Sülüktü Leylek aymağı Kırgızstandın tüştük batıştaki çegarasını oşol mana arka, kulundu, maksat aylı kanday oğur күндөрдү başına ötkürdü. Ben uçurdan faydalanıp sizlerge bizde Batkende oğur күндөрү, Leylekte oğur күндөрү bizdin elge maraldık, materialdık jardan bergen barınızlarga, Cevde Oblası'nın adamlarga rahmatımda aytıp ketmekçimin bir razıçılığımды bildireyim. Sizler kol dağıtın. Oşo bir Sülüktü Leylek'tin de mana bu yerde Leylek'in tarihini yazdım, bu jakta Sülüktü'nün tarihini yazdım. Jana Sülüktü Leylek tarihinin üyreğinin jerge tanuu programmasını tüzdüm 32 saatlik. Hazır bunu 15 yıldan beri ötüp жүрөбүz. Урматтуулар, men studentlerге кайрылып, жалпы тарыхчыларга кайрылып айтамын. Борбордун, Кыргызстаныбыздын тарыхы менен биргеликте ар бир район, Нарын, Талас, Ысык-Көл, Жалал Абад, Ош, ар бир район өзүбүздүн дагы, ар бир райондун, ар бир аймактын тарыхын үйрөтсөк, ошондо балдарыбызда эң чоң мекенчилдик пайда болот экен. Ошо президентибизге ыраазычылыгымды айтам, ушу 100 жылдыкты белгилеп, улут аталары деп бизге ошондой бир жакшы багыт, ориентир бергендигине, мына ошол аймактын Кыргызстанга кошулушунун натыйжасында мына колумда турат менин китебим. Ысхак Раззатов сыяктуу эң кыйын учурда Богомольевден кейін биринчи болуп кыргыздардан чыккан Кыргызстандын биринчи жетекчиси 61 жылдары башкарган ушундай инсандар ошол Leylek Sülüktü аймагынан чыкты. Бардыгыңыздарга тынчтык, аманчылык, жакшылык, ийгилик каалайм. Рахмат.